Ülke inne kengin can çıgar. Atandın görüzüne organ çangı karasa. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз ушу Манас эпосундагы негизги каармандардын бири болгон Манастын казаттарында чоң ролдордун бирин ойногон чоң каарман, ошондой эле Манастын зайыбы Каныкей энебизге батасын берип, батасынын аркасы менен Семетей атабыз жарык дүйнөгө келгенин билебиз. Даңазалап жүргөн Кошой, Катагандын хан Кошою тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз. Деги эле Манас эпосундагы чындык, тарыхый чындыктар тууралуу сөз болгондо биз ушул Кошойго келип, анан Кошойдун коргону бүгүнкү күнгө чейин сакталуу турганын айтсак болот. Бул тууралуу алгач 1857 жылдары, 57-58 жылдары казактын, ал убакта орустун улуу саякатчысы, окумуштуусу, Орус империясынын Чохан Валиханов жазгандыгы тууралуу билебиз. Себеби ал ошо Кашкарды көздөй кетип аткан жолдо ушу Кошойдун коргону тууралуу дагы маалыматты айтып кеткен. Андан кийинки мезгилдерде Василий Владимирович Бартальд, Николай Александрович Аристов, Бернштам сыяктуу орустун чоң окумуштуулары ошол ат башы өрөөнү жөнүндө, Кошойдун коргону тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ал эми мына биз Кыргыз мамлекети өз алдынча эгемендүүлүк алгандан кийин Улуттук университеттин мугалими, доценти, археолог Москалев деген окумуштуу ошол Кошой коргондо казуу иштерин жүргүзүп, бир топ студенттерди алып барып, ошол жердеги казууларда бир катар буюм тайымдарды тапкандыгы тууралуу макалаларды жазган эле. Бүгүн биз студиябызга ушул ат башы өрөөнү жөнүндө өз алдынча китеп кылып чыгарган ат башынын кулуну Шаршембай Ажыбеков мырзаны чакырып отурабыз. Шаршембай мырза акын, жазуучу, аткаруучу, Алкул Осмонов аттындагы адабий сыйлыктын лауреаты. Анан мына бүгүн момундай ат башы ачыл элек сырдуу дүйнө деген чакан китепчени жазган экен. Анан бул жерде ошол ат башыдагы бир топ баягы жаңы ачылыштар бар экен. Ошол себептен биз Шаршембай мырзаны бүгүн студиябызга чакырып отурабыз. Куш келипсиз, Шаршембай мырза. Деги эле ат башы жөнүндө алгачкы маалымат Ибн Хардатбек деген 9-кылымдагы араб саякатчысы, филологу, саякатчы болгон экен. Ошол кишинин эмгегинде кезигет. Ошондой эле 9-кылымдын аягы 10-кылымда жашаган дагы Кудама деген саякатчынын дагы эмгектеринде кездешет да. Айрым бир маалыматтарда Ибн Асирдин эмгегинде дагы ошол ат башы тууралуу жазылгандыгы айтылат. Анан эми сиздин чыгармачылыгыңызга келели, китебиңизге. Ушул китептин жаралышына эмне себеп болду? Ушундан баштасак. Бул эми биз өзүбүз кыргыз жараны болгондон кийин ар бирибиз ошо өзүбүздүн кичи мекенибизди, ошол жердин жаралышын, ошол жердин аталышын, баардык ошонун сырын билбегенибиз бул деле туура эмес го деген ой бар. Менде ушул нерселер дагы мени ушу түрткү кылып жүрчү да. Ушу бала кезден эле ушу ат башы жөнүндөгү легендаларды угуп келдик. Ат башы өрөөнү өзү уюткулуу жер. Ат башы өрөөнүндө ушу биздин улуу эпосубуздагы ушул хан Кошой, Манас бабабыз ошол жерге келип, ошол жерде хан ордосун курган ыйык жер да. Анан эми ушул жерде ушул ат башынын өзүндө ушул Кошой коргон, анан ошол жерде ушу Чеч төбө, анан ушу Манас атабыздын ушу чоролору, ошо Манас атабыз Алмамбеттин
ошолордун жүргөн жери болуп ошол жерде ошо улуу биздин бабаларыбыздын аты коюлган көп жер суу наттары да бар да ошол жерде. Анан эми бул ат башы жөнүндө жазып калганымдын себеби да бул болуп калды. Мен өзүм ушу алгач газета беттерине уламыштарды берип жүрчү элем. Анан жүрүп ушул Алыкул Усмоновду изилдеп калдым. Ошо Алыкул Усмоновду изилдеп калып, ошондо жүргөндө ушул биринчи жолу ушу 13-жылы Алыкулдун ак босат алам кесип баратат деген китеп жазгам. Ошондо ушул ат башы жөнүндө дагы жазып, анан кийин бу жерде Алыкул жана музыка деп өзүнчө тема берип, ошондой китеп жаздым. Алыкул жана искусство деп тема берип, андай Алыкул жана көл деп өзүнчө ар бирин бөлүп, бу жерде бир 15 тема бөлгөм. Ошого ушу окурмандарга айтылган бу жерде жазып кеттим эле да, ушул боюнча ар бирине өзүнчө изилдөөлөрүм, өзүнчө китеп кылып, ушу мектеп окуучуларына, жалпы эле окурмандарга ушуну белек кылам деген ой менен башталып калды эле. Анан эми ушул бул ат башы деген китебимдин алдында кичине белгилеп кетейин. Ушул ат башы жөнүндө эң биринчи Алыкул Осмоновдун жазып кеткен легендасы бар, Ак бейит деген. Ошондо ушул Ак бейит деген китепти жазып, ошондо биздин ат башы жергесиндеги 1880 ушу революцияга чейинки биздин ошо ат баштагы ошол доордогу элдин турмушун ошол жөнүндө берилген да. Ошону жаздым. Андан кийинки китебим бул Ар Пелестери деп, бул 46-жылы согуштан кийинки ошо ат башы жергесиндеги эмгекчи элдин турмушу. Анан ошол жерге ушу Алыкул Осмонов баргандагы ошол элдин меймандостугу. Анан ошо ат башы элиндеги үрп адат, салт ошолор боюнча жазылып калганда, анан негизинен ушул уламыштардын көбүн Алыкул Осмонов ушул ат баштан жазып келген да. Көп уламыштарды ошонун баардыгы. Ошо Кошой коргон жөнүндө, Чеч төбө жөнүндө да баардык нерселерди ошо өзүнүн экинчи томдугуна жазып, кол жазмалары менен калган да. Ошондой болуп. Анан бул нерселер өзүнчө болуп калды. Анан жүрүп ушул кийинки кездерде бул китебимдин да тестеп кеткенин бирден бир себеби, бизде КТРКда эми жана Улутман передачасы бар эмеспи? Ошондо Түгалбай агабыз дагы көп ушул нерсени биздин намыс, кыргыз балдардын намысына тийип атат да, жакшы ушу өзүңөрдүн туулган жериңерде жердин аталышын да билбейбиз деген сыяктуу. Ошону бир ар бир ушу жаран билсе деген нерсе болуп калды да. Мен ошондон да кызыгып ушул жок дегенде ошо ат башы жөнүндө эле ушу мурунку чогулткандарымды бир чыгарып коеюн деп жүргөм. Анан ушинтип жүрүп, анан ошону жасайын деп жүрүп, анан ушул изилдөөлөрүмдүн артында ушул Алыкулдун ушу ат башыда тиги Алыкулдун дейм да, ушу ат башыда мурунку санжырачылардан бир 3 жыл мурун барып дагы ушул ат башы жеринде мисалы Кошой абабыздан кийинки баатыр Ажыбек баатыр жөнүндө дагы чоң китеп жазылган. Ошол ат башы өрөөнүндөгү көп окуялар ошого камтылган. Андан кийин ушу дагы майда китептер бар. Анан бул эми азык уруу боюнча дагы абдан Калтан агабыз абдан жакшы жазган ат баштагы окуяларды. Кийинки бул чек ара талашына чейинкини бүт камтып жазган да киши дагы. Анан мен ушу бир 3 жыл мурун барып, ошол жерде негизи бизде монголдор уруусу, черик уруусу, анан сарбагыш деп коюш 3 уруунун ошо кийинки доордогу ошо бир неметип калган окуяларды бул санжырачылардан чогулттум эле. Ошо 3 уруу жөнүндө жасайын депчи. Башырындагы мына өзүнчө кылып туруп, элдин ынтымагы, эл негизи биз эми Совет доорунда жашап калбадык го. Элдин ынтымагын көрүп калдык. Кандай жакшы жашачу эле элдин баары, бирин-бири бөлүшпөй, бирин-бири дегенде ошол нерселерди анын үстүнө кээ бир эмгек каармандарын биз көрүп угуп калдык да. Ошолор жөнүндө чогултуп жүрүп, ошондо неметкем, анан ошондо бир ушул ат башы жөнүндө уламышты аябай улап, дагы сураштырып неметип жүрсөм, ошол жерден да бир жигит ушул бир кагаз чиймелеп жүргөн жигит экен. Ошондон жолу экөөбүз ошондой отурушуп сүйлөшүп калдык. Сөзсөк ал айтып калдым. Ушул жерде мен билем, мен чоң атам айткан, ат башынын ичинде аттын башы бар деп. Мен уккам деп калдым. Эми кайдам айтчы, адам экөөлөп. Жолу сенин атыңа эле мен жасайын айтчы, берчи. Эми жаса элек болсоң деп небесем, тиги тоон биздин ушу ат башынын бул тескей жагындагы ат башы кырка тоолорунун үстү ушу баш кайыңдын башына чейин кайың камандыдан бери Токой
каптап турат. Ошону көргөздө бул аттын жалы деди. Анан башы ушу ат башынын ичинде жатат, байке тияк буяк деп экөөбүз көпкө отуруп тиги маектештик, бирок толук түшүндүрө албады да. Анан бул нерседе анан буга чейин дагы ушу карталардан деле ошол сөзсүзлөнбөсү эле ушу картадан балким көрүнөр деп картадан дагы араштырып деңдемде эч неме таба албай жүрдүм ушундан. Анан ушул кызыгуудан жүрүп баягы издесең табасың деген нерсе болуп калды окшойт. Ушул нерсени ушул космостон тартылган биздин спутниктен жердин картасы да. Ошого кызыгуу болуп калды дейм, балким ошол жерден деп. Анан ошондон ошону карап отуруп ушул өз көзүмө да ишенген жокмун, калппы жалганбы же мындай нерсе көзүмө көрүнүп атабы деген сыяктуу болуп, анан ушул жерде ушу ат башы районунда ушу аттын башынын ушу ондай көрүнгөнүн көрүп ушунчалык таң калыш болду да. Анан бул нерсени деле көргөндөн кийин азыр баары эле биз эми тирүү адам заты болгондон кийин баарыбыз эле мындай нерседен мындай бир кандайдыр аалам күчү же башка күчтөр ар нерседен биз өзү негизи бүгүнкү күндө мынакей 21-кылымда бизде мүмкүнчүлүк бар. Спутник Американын, башка Япониянын, Кытайдын, Россиянын спутниктери биздин үстүбүздө учуп жүрөт да. Анан ошолор аркылуу ошолор тарткан жана Google'дун картасы аркылуу бүгүн биз өзүбүздүн жерибизде ар бир айылдагы ар бир бакты, ар бир бадалды көрсөк болот да. Анан байыркы мезгилдерде биздин аталарыбыз ошол тоо арасындагы аттын башын кантип көрдү экен деген ой келет. Сиздин бул китебиңизди барактап отуруп ошол аттын башын көргөндөн бул эми өтө эле чоң да. Анан мен өзүм дагы ошол Кошой коргондо, ат башыда болгондо Чештөбөгө барып, ошонун эле айланасында экен. Анан мындай жерден көрүнбөйт экен да. Чештөбөнүн үстүнөн дагы карап көрдүм, көрүнбөйт экен. Балким ойлоп атам, жанагы Кошойдун Кара тоосу деген тоодун башынан балким көрүнөбү деп. Бирок аякка азыр чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Ага бир август айында бир чыгып ошол жактан дагы бир тартып көрсөкпү деп ойлоп атам да. Жакшы. Анан эми Шаршенбай мырза бул жөнүндө Эртөштүк эпосунда дагы айтылат да. Эртөштүк жердин астында баягы 7 жыл жүрүп, анан чал куйругу менен чыгып келе жатканда баягы жер астындагы кара күчтөр же болбосо жанагы жез тумшук кемпирдин желдеттери баягы чал куйрукту 4 бутуна сыйыртмак салып, анан ошонун 3 бутун менен жерге чыгарып, 4-үнчү буту баягы такалып калып калган. Анан ошондо баягы жер жарак ачылып кайра портал жабылганда ошо башы калып калган дегенде легенда айтылып жүрөт да. Анан ушулардын канчалык чындыгы бар деп ойлойсуз ушул эме менен салыштырганда, карта менен? Анан бул аттын башы каяктан чыгып атат? Бул ошо жердин чөлкөмү ошо аттын башындай болуп атканы менен ошол байыркы легенданын ортосунда байланыш барбы? Ушуга бир өзүңүздүн көз карашыңызды айтсаңыз. Эми бул ат башы жөнүндөгү ошо кийинки эле кагазда жазылып калган легендалардын биринде ошо ат башыга ошо Анжандан бир жер тааныйм деп жүргөн бир ошо жүргүнчү адам ошо келатып ошо арпа жайлоосунан аты качып кетип, анан ат башыга келип, анан ат башыдан жетип, анан аттын башын ошол жерге калтырып, этин апарып нарындан жеп деп ошо жердин аттарын ушундай арпа ошондой дагы бир дегени легенда бар дейсиз. Ошондой болуп калган. Анан дагы бул жерде ошо биз мен ат башыга барганда дагы ошо аксакалдар айтышты, ошо да бир вариантын айтышкан, ошо бул жерде ата башы деп ушул жерге негизи эселки кыргыздын жери деп аталып атпайбы ат башы. Ушул жерге чогулчу эле дейт да, чогулуп ошондон калган ата башы деп. Ата башы деген. Эми ушуга бир эме катары, ушуга бир жүйө катары мунугу Кытай Эл Республикасында Кызыл Сууда жашаган Кызыл Суу кыргыз басмасынан чыккан китеп Кыргыз эл санжырасы деген Төлөк Төрөкан деген санжырачы аксакалдын китеби да. Бул бүгүнкү күндө Төлөк аксакал 86 жашта. Бүгүнкү күндө бул киши бар. Анан ушул кишинин 11-жылы Кызыл Суу басмасынан чыккан китеби турат да. Анан ушул китепте Ороздунун баяны деген
бөлүгүндө айтып атылат, бул Орозду хан дүйнөдөн 60 жылдан ашуун хан болуп, дүйнөдөн 97 жашында өттү дейт. Анан Орозду хан өлгөндө Ороздунун баягы Манас эпосунда дагы Ороздунун 10 уулу жөнүндө Ороздунун 8 уулу деп бир варианттарда айтылып жүрөт да. Бирок кандай болгон күндө дагы Орозду хан өлгөндөн кийин, Каган өлгөндөн кийин баягы хандыкты убактылуу баягы хан шайлаганга чейин деп туруп Катагандын хан кошоюна Кошойдөө деген ошол убакта аты бар экен. Ошол Кошойго өткөзүлүп берилгендиги тууралуу айтылып атат бул жерде. Анан Ороздунун 10 баласы атасына аш бербей 2 жыл өтүп кеткен экен. Анан ошол мезгилде Кошой баягы журттун башына туруп, Ак балта Кошойго кеңешчи болуп, Ак балта Ороздунун эң улуу уулу экен, байбичесинен туулган. Анан ошол Ак балта кеңешчи болуп, калган уулдары баягы кара курсагынын өзүнүн баягы оюн зооктон колдору бошобой атасынын ашын деле ойлобой калгандыгы тууралуу айтылат да бул жерде. Анан ошол себептен дагы Кошойду баягы Кошойдун турган жерин баягы журт башы деп, анан Кошой ошол баягы ата башы деп калган дагы ошол себептен экендигин мына Төлөк Төрөкандын санжырасында айтылып атат да. Анан бул жерде баягы кыргыздын Орозду Каган өлгөндөн кийин кыргыздар баягы аш өтүп, ашта баягы хандыкты кандай кылып шайлайбыз деген кеңеш жүрөт да. Кеңеш ашта ошондо чечилген экен. Ороздунун 10 баласы Кыз Сайкал деген сулуу эжебиз болгон экен. Ошо сулуу кызды 16 жашта 72 өнөрдүн ээси болгон экен да. Ошол өнөрдүн ичинде баягы найза саюу, кылыч чабуу, жаатуу жагынан алдына адам чыкпаган өзү ушундай чебер кыз болгон экен. Анан ушундай сулуулугуна суктанышып, Ороздунун 10 баласы мен алам деп баягы талашып калган экен да. Атасынын ашы эстен чыгып эле. Анан ошол мезгилде Бакай деле өзү жаш эле адам жигит экен, бирок акылман экен да. Анан Бакай аксакалдардын алдына сунуш айтып, ай келгиле бул жерде бир кыйык атуу дегенди өткөзөлү дейт да. Анан кыйык атуу эмне дегенде бул жамбатуунун татаалдашкан түрү дейт экен да. 168 кес дейт. Жыгач такта даярдашат экен. Эми кес дегенибиз бул чыканак да. Эгерде баягы эмеде жүрөт тиги энциклопедияда кести 1 метр 4 сантиметр деп жүрөт да. Бирок менимче бул 50 сантиметр же 40 сантиметр болсо керек да. Ошондо деле баягы эми бүгүнкү биздин чыканак менен эсептегенде 40 сантиметр. Мурункулардын чыканагы кандай болгон аны элестетүү деле кыйын да, балким 1 метр болушу деле мүмкүн. Бирок 168 кес болгондо жок эле дегенде 50 сантиметрден эсептегенде 84 метр болуп атат да. Анан ошондой баягы шест жасап, устун жасап туруп тактайдан орнотуп, ошонун башына жамбын илип, муну кыйык деп аташкан экен. Анан кыйык атуунун байгесине 100 жамбы дейт. 100 жамбы, тай туяк баягы эритилген алтын да, 100 жамбы. 100 жылкы, 100 ат да, 100 төө, 100 уй, 100 топоз, 1000 кой дейт. Көрдүңүзбү? Анан баш байгесине Кыз Сайкалды коюшат да, саят. Анан баягы ашка келген элге жарчылар жар салып айтат экен да, Ороздунун 10 баласы кимиси атып алса кыйыкты, булар жана байген алат. Анан андан тышкары Кыз Сайкалды алат, баш байгени. Андан тышкары кыргыздын хандыгын түшүрүп алат деген да. Ороздунун 10 баласынын бири. Эгер булар ата албай калса, анда кыргыздын башка тышкы хандары атат деген. Кыйыкты, эгер жамбыны мен мергенмин дегендин баары ата берсе, кыйыкты ошол ашка келген хандар гана атат деген да. Көрдүңүзбү? Анан кыргыздын башка хандарынан бирөө атып алса, анда Кыз Сайкалга тиешеси жок. Байген алат, хандыкты түшүрүп алат деген да. Анан ошол жөнүндө айтып атат бу жерде. Ал эми ашка келген, тыштан келген хандар, баягы Кытайлар, калмактар, башка манжулар, чүрчүттөр, башка ошол айланасындагы элдердин Японго чейин чакырганда. Анан ошондо алар эгер атып алса,
аларга Кыз Сайкалдын тиешеси жок, Кыргыздын хандыгынын тиешеси жок, тек гана байген алат деп атат да. Көрдүңүзбү? Кандай акылмандык менен ойлонуп табылган. Анан аштын ошо 6-чы күнүнө чейин башка бир оюн зооктор болуп, анан 7-8-чи күнү ошо кыйык атуу болот экен да. Ороздун 10 баласы ата албай коет экен. Атып ала албайт. Кыргыздын хандары чыгып ата албайт. Тыштан келген хандардын эч кимси ата албайт. Анан аягында Кыз Сайкал мага уруксат бергиле, мени сайдыңар эле дейт да. Анан аксакалдар кеңешип макул дейт экен. Анан атасы Кылымбек дегендин Кылгүрөң деген атынын капталына жата калыбынан баягы кыйыкты атып алат экен да. Атып алгандан кийин айтат экен, ама аксакалдар баш байгеге мени сайдыңыздар эле, эми кыздын ордуна кимди бересиңер десен, ама аксакалдар кеңешип туруп Ороздун 10 баласын бердик деп коет экен да кулдукка. Анан ошондо чатак башталат экен. Эми Ороздун хандын балдары да. Анан бул жерден жанагы ашка келген алоокелер бизге кезмет табылды деп, анан Жакып менен Шыгайга барышып, көрдүңбү силерди атаңардын хандыгын бербеш үчүн туугандарыңар кыргыздар мазактап атат силерди. Силер биз жакка өткүлө. Биз силерге тиги аскер топтоп келип туруп атаңардын хандыгын алып беребиз дейт да. Ошондо Ороздунун 10 баласынын колунда 100 000 эл болгон экен. Ошол 100 000 эл менен булар Енесайдан Алтай жакты көздөй көчүп кетти деп айтылат да, Санжырада. Эми ушул эле нерсени жанагы Ханзу жазмаларында Кыргыздар деген китепте жазылып жүрөт. Каган илик деп атат, ээлик. Каган 630-жыл өлдү дейт да. Өлгөндөн кийин бул аябай адилет хан эле деп. Бул мына жерде дагы Ороздунун адилет болгондугун бүт бардыгы айтылып атат да. Анан Каган өлгөндөн кийин Кагандын карамагындагы 100 000 эл Кытай тарапка өтүп кетти деп атат. Көрдүңүзбү? Мындай дал келип атат да. Бирок мына жерде айтылып атат, Санжырада, Төлөк аксакалдын Санжырасында айтылып атат. Баягы өтүп баргандан кийин булардын атасынын хандыгын кайрып бербей эле бул Кыргыздын жанагы көчүп барган кыргыздардын башына кара балени үйүп, ар бир 10 үйлүүгө бир үйлүү баягы кечил коюп, тыңчы коюп, анан буларды бөлүп сал дейт. Бирин Алтайга, бирин Кангайга. Бул Манас эпосу менен да туура келип атат да. Кытайдын жанагы жазмасындагы дагы, даңзасындагы жазмада дагы буларды бөлүштүрүү жөнүндө жарлык түшүп, императордун кеңешчилери айтылып атат. Ошол бирин тиги жака, бирин бияка, бирин бияка, бирин бияка деп 5-6 жакка бөлгөндүгү тууралуу айтылып атат. Манас эпосунда дагы таш сайынган Кытайдын тазалары чогулуп, анан кеңешип туруп, анан кийин Кыргызды, Ороздун 10 баласын бөлүп атат да. Мына ушул туура келип атат. Анан ошол жерде жана Кошойго байланышкан нерсе. Кошой дейт да, 100 000 эл менен, 100 000 эл менен. Дагы деле баягы Ороздунун баласы кетип калган менен 6 хан калды дейт да. Анан Кошой 100 000 эл менен ат башыга кетти, Кытайдын жолун тоскону. Себеби жанагындай бөлүнүү болгондон кийин аксакалдар кайра чогулуп туруп, анан эминтип отурсак бизди талкалап салат, чаап салат деп, андан көрөк биз мындай чекте туралы деп анан бөлүнүп кеткен экен да. Анан ушул тууралуу айтылып атат. Ошол жанагы ат башыны Катагандын Кан Кошою жердеп калгандыгы, ошол жердеги жанагы Кошойдун коргонунун салынып калгандыгы тууралуу бул окуяны айтсак болот да. Анан бүгүнкү күндө ошол Кошой коргон боюнча дагы сиздин өзүңүздүн баягы өзгөчө бир пикириңиз бар, ошону кайра калыбына келтирүү боюнча. Бул боюнча биздин Кыргыздын мыкты жигиттеринин бири Аскар Маткабылович Салымбеков мырза дагы ошол Кошой коргондун тегерегинде жанагы Москалевдордун археологиялык казууларына ошо каржылап берип, ошонун эсебинен жасалган да музей салды. Ошол музейде дагы бүгүнкү күндө ошол табылган артефактылар дейбиз да, бүгүнкү тил менен айтканда буюм тайымдардын баарын ошол музейге койдурган экен. Ал эми сиздин пикириңиз боюнча эмне кылсак деген оюңуз бар? Ошол Кошойдун коргону бул бир кезекте үстүнөн араба жүргөн коргон болгон дейт да. Ошонун узун туурасы канча, бийиктиги канча болгон, ушулар боюнча өз изилдөөлөрүңүздү айтып берсеңиз. Мен ашу могу жанакы сөзүмдүн кичине аягына дагы могу уламыштарга могу аттын башынын жакындыгы боюнча дагы бир Манас
эпосунда бул Сагынбай Озбаковдун немесинде дагы ат башы жөнүндө берилген экен да. Анда мындай айтып атат. Ат башы негизи адам барбаган өрөн, асты суу каптаган, үстү зоокалы тоо. Анан тегерегинде ушунчалык жашыл чөп баскан жерде ошондой бир эскерүүлөр бар да. Эми ошондой деп мындай неметилип отуруп баары жакындап өзүңүз айткандай немеге келсек, бул эр төштүктө бул немеде жасалып атат. Бейжиңге барганда бул Манас тияктан кеткенде бияктан Кошой менен эр төштүктүн барганы да тиги эпосту көрүнүп атат да. Кабылан эл арасында неме келгенин, тиги караан келгенин. Кошойдун анан жанагы Элемандын эр төштүк деп көргөзүлүп атат да. Ошол жактагы жакындап келип, аттын башынын чоңдугу, балким чын эле чал куйруктун башына жакынбы деген сыяктуу болуп атам да. Анан ошол чал куйруктун башы болсо да, ошо баштын үстүндө болуп атат да, жанакы неме. Чештөбү дагы Кошой коргондагы ошол жерде болуп атат да. Ошо биз тапкан баштын үстүндө болуп атат. Анан ушул нерсе бир ойго чөмүлтөт да. Эми азыр биз ушундай эле сепил болгон Кытайдын стенасы 4-кылымда салынган экен. Анан эми мындай биягынан алып келсек, Орус элинде деле Кремлдер, ошондой сепилдер салынган да, мисалы. Ошондой биздикинде Кремлдер көп да, мисалы. Ошондой эле салынган экен. Мисалы Кытайдагы бул биз неметилген сепилдин эң алгачы, өзүңүз да билесиз, топурак менен салынган да. Жок, бүгүнкү күндө деле баягы топурак менен салынган участоктор бар да. Барбы? Себеби бул Кытай улуу Кытай сепилин бул бир эле кылымда салып койгон эмес да. Бул тетиги биздин доорго чейинки мезгилдердеги Чин Шихуанди деген император. Бул баягы бизде тарыхта Моде Шанүй деп жүрбөйбүзбү? Өгүз хан, Уус хан. Ошол Уус хан атабыздын убагында коргонуу үчүн салган сепил деп Чин Шихуанди салдырган деп келет. Бирок бул негизинен 16-кылымга чейин салынып келген. Бирок бүгүнкү күндө деле мен Кытайды көп аралап көрдүм да. Бүгүнкү күндө деле ошол сепилдерди кайра баягы тарыхый эмесине келебиз деп туруп, бирок топурак сепилдин ордуна азыр таштан же болбосо дагы башка курулуш материалдарынан куруп аткандарын көрдүм да. Бирок ошонун баардыгын тең чыны менен бул мамлекеттин баягы өзүнчө бир идеологиясы катары, анан бул мамлекет Кытай мамлекетинин жүзү катары дагы ошол улуу Кытай сепилин, улуу коргонду бүгүнкү күнгө чейин эле дагы эле калыбына келтирип келе атышат да. Ал эми бизде тиги жерде ошол Кошойдун коргонундагы кандай кылып калыбына келтириш керек, ушул боюнча да өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз. Мен ошол боюнча ой келип, анан ушул биз ушул азыркы муундардын ушу мен милдети го деп ойлойм да. Биз эми билимди алдык. Бардык нерсени көрүп, дүйнөлүк мындай ушу эпосубуз турат мына, дүйнөлүк неметилген. Ошол Манас эпосундагы баалуулуктардын бири ушул материальный баалуулуктун бири ушул Кошой коргонго деп ойлойм да. Эми ушул Кошой коргонду ушу бүгүнкү күндө биз ошонубуз менен биз тарыхты, Манастын ушу немесин, эпостун чындыгын ошого менен жакындатабыз деген ой келет да. Анан ошон үчүн ошол Кошой коргон өзү негизи топурак менен салынган экен. Эми бул 7-кылымдарга туш келип атпайбы? Ошондон бери 7-кылым болгондо ошондо бир 13 кылым туруп атат бул. 13 кылым толуп. Бирок бүгүнкү күндөгү абалын өзүңүз көрүп келдиңиз да. Билесиз көптөр бар. Бүгүн ошо жоголуп баратат. Мындан бир 50-чы жылдын немелеринде, бир 60-чы жылдын иштеринде мен баргам. Ошондо барып, ошонун үстүнө чыгып ойнодук элек. Ошондо өзүңүз айткандай үстүнөн араба эмес машина жүргүдөй чоң, бийик эле андан. Тосулуп мындай коргон өзү мындай көрүнүп турчу коргондой болуп. Азыр коргондун көп жак кээ бир капталдары кулап түшүп калган да. Анан эми бул сепилге эмне үчүн ошол жака болуп кеткеним ошону сүйлөгөн. Кытай деле ошо өзүнүн 9000 километр болгон сепилин мына бүгүнкү күнгө чейин реконструкция орусча айтсак кылып атат, тиги болуп атат, оңдоштуруп, бирок өзү Кытайдын маданиятын дүңгүрөтүп атпайбы дүйнөгө. Ошо менен көрүнүп атабыз. Сепилдин бүгүнкү күндө аларга кереги деле жок да, мындап келгенде алар кимден коргонмок эле.
бүгүн ушу Сейпилдин өзүн көргөзүп атпайбы, тарыхый нерсе объекти катары. Эми биздин деле ушул Кошой коргонду ошондой кылып бир ордуна койсок, мисалы ат башы жергесинде таш көп. Ушу таш менен көтөрсөк, ошонун ордун койсок, ошол Кошой коргонун өзү негизи 2 бөлүктөн турган экен. Мен мындай окуган, изилдеген боюнча 2 бөлүктөн туруп, бир жагында ошол Кошойдун ордосу болгон хандын ставкасы. Ставкасы ошол жакта. Жана экинчи жагында ошо жанакы армиясы. Анан жанакындай неме адам букаралар ошолор ошондой жашашкан, 2 бөлүктөн турган деп мындай эметилет да. Анан эми азыркы күндө биз ошол Кошой коргондун өзүн топурак менен калган жерин калтырып элечи. Андан бир 10 метрден ашык чыгып туруп эле таш менен салып, а жерди ошо боюнча колдонбой сактап коюп, анын жанына дабирди салып туруп, жакшы ордо кылып, ушу Манас Кошой ордосу кылып, ушу эпосту ошол жерден даңа салсак деген ой бар да. Ошентсек биздин балким эми биздин эмне акыркы мына 25 жылдан бери деле биз эгемендүүлүк алдык деген менен кандайдыр жылыштар анча сезилбей атпайбы. Ушул экономикага деле байланыштыргым келет да, ошон үчүн. Өзү негизи биз бүгүнкү күндө баягы материалист болуп калганбыз да. Бүгүнкү экономика тарыхка көп көңүл бурулбай аткандай болуп атат да. Анан бул жерден мен ойлойм бизде ошол ат баш өрөөнүнөн чыккан бизнесмендер өтө эле көп да. Анан ошол бизнесмендердин бир башын бириктирсеңиз, балким ошолор эми ал жигиттер деле патриоттор, көбү патриоттор да. Анан ошолор деле баягы өз салымын кошуп туруп эметсе болот. Мынакей бир жигит аттын башын алып барып туруп коюп койду эле. Бул дагы бүгүнкү күндө ат башынын бренди болуп калды да. Бренди болуп калды. Анан ат башыга баргандардын баары ошол жерден сүрөткө түшөт экен, үйлөнгөндөр барып сүрөткө түшөт экен. Бул дагы баягы өзүнчө бир улуттук бир бренд катары болуп калды да. Ал эми Кошой коргонду эгерде калыбына келтирип, анан ошол сиз айткандай таш менен ошол жана үстүнөн араба жүрө тургандай кылып бийик забор жасаса, мунун узун туурасы бул өзү 4 чарчы коргон да, негизги баягы хандын ставкасы. 245-250 ошондой метр эмеде. Анан мында баягы илимпоздордун изилдөөлөрү боюнча 60 мунара болгон деп айтат да. Бирок 60 мунара дегенди мен жанагы ар бир эмесин ушун мунара деп эле эсептеп койсо керек. Эми анча мунаранын деле кереги жок го деп ойлойм да. Бирок бүгүнкү күндө биздин баягы окумуштуулардын айтуусу боюнча бул жөн эле коргон болуп, анан ичине боз үйлөр эле тигилген сыяктуу баягы элес калат экен да. Бирок бул андай болбосо керек, себеби жана казууларда чыккан керамикалык же болбосо жана чоподон бышырылган, оюм түшүрүлгөн баягы зданиянын же болбосо имараттын сыртын каптаган оюм түшүрүлгөн жана Манастын күмбөзүнүн бетиндеги порталындагыдай оюмдар, жазуулары бар оюмдардын фрагменттери табылыптыр да. Анан эми дагы казууларды жүргүзсө дагы чыгышы мүмкүн да. Анан мен ойлойм ошол коргондун ичинде бир имараттар болсо керек. Болбосо бул эми шаарча деп атпайбы ошол жер? Мурунку шаар бол деп. Анан хандын ставкасы деп тегерегинин баарын заңгыраган, араба үстүнөн араба жүрө турган дубалды куруп турган, ортосуна боз үй тигип алып жашаш менимче туура маселе болуп калыш. Андай болгону иррациональный эле нерсе деп ойлойм да. Эми бул мисалы бизде Улуу Орус эли деле ушу 13-жылым 4-жылдарда Москвага курган Кремльди. Кремльди деле жыгач менен салган экен башында. Жыгач менен салып, андан кийин жүрүп жана таш менен неме кылып, анан ушуна ошондон бери 13-14-жылдан бери келатат мына. Бирок ушу Кремльдин бир ушундай немеси дагы ушул деги айтылат да, орус элине ошо жардам берип атат депчи. Ошо Кремльди сактап, ошонун бир сыры эмгичекте табылбайт да. Ошо Кремльдин сыры ошо жердеги неме ушунчалык дух, ошончолук бир неме берип аткан сыяктуу да. Эзотерикалык таасири бар деп айтып атат да. Анан ошондой болуп атат. Анан бул жерде биз деле ушу
Кошой коргонду салып койсок, ана жанакы ата башы деген сөздүн дагы немеси, ошондон кийин мен ошону улап айтайын деген болчумун да. Биринчиден ат башы деп айтылып аткандан кийин кагаз бетинде бүт ат башы ат башы жөнүндө аталып калды да мына китебимде чынында. Анан эми ата башы деген эгер ошондой болуп калсак, биз ошол жерден ушу эми эл башчыларды андай мындай бир жылына бир кандайдыр бир көчмөндөр тоюнда ошондой чогулуп оштерден бир кеңеш кылып турса, жети дубандан дегендей бир өзү негизи мынау чеш дөбө деп аталган дөбө ошол эмне үчүн чеш деп атат? Бул маселе чече турган дөбө. Ошондой эле нерсе деп. Анан бул жерде жанагы айтымдарга караганда, Манас эпосундагы айтымдарга караганда дагы кадимки Алмамбет баатырдын сөөгүн Сарала деген Алмамбеттин аты жүктөп тиги чоң казаттан алып келип анан чеш дөбөгө коюлуп атат да. Аманат деп ат менен алып келип атат да, атына жүктөпчү. Андан тышкары кийин Ажыбайдын да сөөгү ошол жерге коюлгандыгы айтылып атат. Анан ушул ыйык мазар катары болуп атат да. Анан бул жагы дагы мындай алганда бүгүнкү күндө кошойсуз Манасты элестетүү дагы мүмкүн эмес да. Бакайсыз, кошойсуз, ак балтасыз, көкөтөйсүз элестетүү мүмкүн эмес. Анан ошол себептен биз бүгүн баягы Манасты изилдеген изилдөөчүлөрүбүз ушул жагына дагы көңүл буруп, ушул кошойдун жашаган доору кайсыл доор деп алсак, бунун баягы коргон бүгүнкү күнгө чейин калдыгы турган менен коргондун эң гүлдөгөн мезгили катары 6-чы, 7-чи, 9-чу кылым, анан 12-чи кылым деп айтып атышат да. Себеби ал жерде негизинен табылган артефакттар ошо 7-чи, 8-чи кылымдын артефакттары. Тан империясынын убагындагы буюм тайындар, Тан империясына караштуу тиешелүү тыйындардын табылгандыгы дагы кызык болуп атат да. Анан ошол эле мезгилде жанагы Ибн Хардатбектин же болбосо Кудама Ибн Жафардын бул эмгектеринен, Ибн Асирдин эмгектеринде ошол атбашы деп айтылган чөлкөнүн ошол шаарча жөнүндө айтып атышса, ошол шаарча кайда болду дегенде ал Кошой коргон экени ачык эле көрүнүп турат да. Анан Кошой менен байланыштуу дагы окуялар бул негизинен Манас эпосунда Кошойдун алгачкы эрдиктери катары бул ошол Тан империясынын вассалдары болгон Тибет менен жана Кармыш шаарлар менен болгон салгылаштары, согуштары айтылат да. Ал жерде жанагы Айкожонун уулу деп бир вариантта уулу деп жүрөт, бир вариантта кызы деп Билерикти бошотом деп барып, анан ошол жерден жана Жарманасты бошотуп келгендиги, ошо Тибеттин зындандарынан бошотуп келгендиги тууралуу айтылат да. Анан ушул жагынан алганда, экинчи жагынан ат башы жергеси бүгүнкү күндөгү баягы Кытай менен дагы чек аралаш болуп атпайбы? Тору ашуусунан дагы болуп атат. Улуу жибек жолу болуп атат. Бирок бир мезгилде баягы Манас атанын убагында азыркы турган Кашкар, Хотен бул жерлердин баары эле кыргыздын жери болгон да бир мезгилде. Анан кийин баягы биздин баягы Манас атанын көзөткөндөн кийин Ауке көбөштөр бийликке келип, анан Ауке көбөштүн урпактары бийликке келип, улам начарлай баштаганда анан баягы жерлердин баары тарып четинен белекке берип, сатканын сатып, чөнтөктөрүн кампайтып отуруп, анан бүгүнкү күндөгү ошо Ала тоодун койнундагы, Теңир тоодун койнундагы кичинекей жерге кептелип калганбыз да. Анан эми чыны менен могул сиздин табылганыңыз ошол Google картасынан киргенде аттын башы табылып аткандыгы бул кызык болуп атат да, чыны мененчи. Анан ушул кыргыздын баягы байыркы жомоктору дагы жөндөн жөн эле айтылып калбаса керек деген, ошол эртөштүктүн окуясы дагы жөндөн жөн айтылбаса керек деген жакынлаган ой келет да. Эми баягы бизде элибизде айтылат эмеспи? Көп суур ийин касат, ийин касса да кийин касат деген сөз бар эми. Анан негизи мен деле жалпы ушу тарыхчылардан ушу жалпы эле ушу Манас таануучулар көп, изилдеген адамдар көп. Табиатчылар да изилдейт, таным дегендей да. Анан эми мен бул нерсени көтөрүп атканым кишилердин деле астындагы немем дагы биз
бул ишти мен баары эле элдин баары көтөрүп жүргөн иш бул эми антиалиментте деген бул идеялар көп деле болсо керек көп адамдын ичинде. Анан мен ушул жана өзүңүз айтып калып атпайсызбы бизнесмендер деп. Ошо бизнесмендерге чейинки биздин бул адам негизи биз даярдыгыбыз чечилбейт экен да көп нерсенчи. Ушуга барбайбыз да. Шуну кайра тескери жагына кетиребиз, анткени бул өзүнүн оорду жоголуп баратат. Кошой коргондун оору жоголуп, бул кийин жанакындай легенда болуп калышы да мүмкүн да. Ошол жерде бир болгон депчи, бир оордо болгон экен деп. Болгон экен деп. Экен деген менен калабыз бүт. Ошон үчүн мунун оордун коюш неме болуп атат да, анан ошо коюу жагына, ошо даярдык жагын, ошо кагаз менен неметкен жагына мен ушу өзүм колума алып алдым да, ошон үчүн. Анан бир даярдык болгондон кийин жалпы эл көтөрөт го дейм. Жалпы ошо изилдөөчүлөрдүн баары эле бул биздин көтөргөн идеябызга, бардык нерсеге кол кагыш болот го деп ойлойм да. Ошон үчүн неметилип колго алып ушул нерсени китепке жазып калгандын дагы бирден бир нерсеси ушул болуп атат да. Анан ар бир нерсени бир адам көппүз да, адамдар көппүз да. Бир адам бир немени тууну көтөрүп алдыга басыш керек го деген сыяктуу да ойда. Ошон үчүн биз алдыга бассак, муну көтөрсөк, биздин өкмөт деле, министрликтер деле, президентибиз деле бул нерсени колдойт болуш керек. Анткени кыргыз жергесинде биздин көп совет доорунда көптөгөн ушундай баалуулуктарыбыз өчүп кетти. Көп нерсе, көптөгөн биздин ата бабалардан калган жерлерибизди жоготуп атабыз азыр. Бүгүнкү күндө дагы бир жакшы бир табылган мына былтыр баягы ТИКА деген түрктөрдүн бир эл аралык уюму бар. Ошолордун колдоосу менен жана Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Кубат Табылдиевдин жетекчилиги астыгында студенттер барып Кочкор жергесинен байыркы шаардын тоомун казышкан да. Анан казганда ошол жерден бышкан кыш менен салынган жер астындагы бир эки комнатаны, бөлмөнү алар казышты бышкан кыш менен. Анан баарынан кызыгы ошол бөлмөнүн полу дагы плитка экен да. Плитка экен. Анан бул дагы ошол байыркы мезгилдерде кыргыз эли жөн эле көчүп конуп жүргөн эле малчы же болбосо жапайы маданияты жок көчмөн эл эмес. Көчмөн эл болбостон анын туруктуу дагы жашаган жайы болгондугунун бирден бир үлгүлөрү да ошол Кочкор жергесиндеги, анан бүгүнкү күндөгү жанагы Кошой коргондогу чыгып аткан ошол музейдин ичинде бар экен. Ошол Аскар Салымбеков салган музейдин ичинде ошол жерден чыккан суу түтүк, керамикалык суу түтүк. Эми бул түтүктүн дагы өзүнчө бир кызык жагдайы бар. Анан түтүктүн ичинде баягы сол резьба да, мындай жик салынган. Анан бул түтүктү ошол жерде музейдин караган жигит бар экен, Алтынбек деген. Ал айтып атпайбы, ой байке, муну азыр деле казса чыгат мындайлар депчи. Анан ошону казган, ошону издеген адам жок экен да. Бүгүнкү күндө чынында баягы изилдеп, ошого баягы каржы салып, ошону дагы андан ары изилдеп, тереңдетип, анан ошол жерде жанагы имараттын сыртына чапталган момундай жанагы плиталар, оюм салынган плиталар дагы бул чыны менен ушул жерде шаар болгондугунун бирден бир үлгүсү десек болот да. Анан мунун бетиндеги оюмдарды карасаңыз, дагы кыргыздын оюмдарын көргөндө чыны менен бул бир мезгилде ошол Кошой бабабыздын убагында бул жөн эле дубал куруп коюп коргонгон эмес, ал бир чети баягы хандын ставкасы же болбосо бул крепость болгондугу тууралуу айтсак болот экен да. Анан Шаршембай мырза, бүгүнкү күндө мынакей сиз ушул баягы картаны таап, анан өзүнчө китеп кылып чыгардыңыз. Анан Кудай буйруса мунугу Кошойдун коргонун таш менен кайра калыбына келтирсек деген пикириңизди айтып атасыз. Бул дагы чыны менен бул келечекте кыргыз мамлекетинин келечектеги тарыхында бир чоң роль ойной турган тарыхый бир окуя болчу да экен. Себеби Кошойдун өзү кыргыздын тарыхында чоң орду бар. Кошойдун өзү Манас эпосунда чоң орунду ээлеген каармандардын бири. Анан бул эпос менен тарыхты айкалыштырган далилдер болуп атат. Ушул жакта сиздин мына чамынып колго алдым деп атасыз. Ушул ишиңизде ийгиликтерди
каалайбыз. Рахмат. Чтобы ошол Кыргызстандагы жалпы баягы мен кыргыздын уулумун, мен Кыргызстандын аты уулумун деген биздин замандаштарыбызга, мекендештерибизге кайрылып айтат элек. Келгиле баарыбыз биригип туруп ушул тарыхый эстелигибизди калыбына келтирели. Келгиле ушул Кошойдун коргонун дагы 1000 жылдар тура тургандай кылып туруп, мунун кандай болгондугун биздин археологдор баягы эмесине жараша чиймелерин чийип, мындай болгон экен, бийиктиги мындай болгон деген баягы сүрөттөрүнө чейин тартып койгон. Ошондой кылып туруп калыбына келтирип койсок, бул дагы дүйнө жүзүндөгү башка элдер Кыргызстанга келип көрө турган Таш-Рабат менен кошо Кошойдун коргонундагы ошо таштан тургузуп койсо, бул жакшы нерсе болчу да экен. Биз сөзүңүзгө бир бул жерди кошуп кетейинби ушуну эсимде турганда. Негизи Манас эпосунда дагы ушул Таш-Рабат менен Кошой коргондун астында байланыш бар деген жери бар. Ушундай бир жер асты менен байланыш бар дейт да. Анан эми Таш-Рабат 14-кылымга тиешелүү болот. Тиги болсо эми 7-кылымда топурак менен салынып калды да. Анан эми өзүңүз да айттыңыз, мына Кытайдан көрүп келгенсиз. Топуракты таш менен алмаштырып атышат. Мен тиги мына Россиянда айтып кеттим. Жыгачты таш менен алмаштырган. Эми биз эми таш менен эметип койсок, бул немеде? Топуракты биз азыр ошондой мурункудай сапаттуу жасай албайбыз го деген ойда. Биздин азыркы эле кийинки эле салган топурак үйлөрүбүз азыр жок болуп кетпедиби? Жок, ал убакта жана пакса менен ийлеп туруп, анан кийин аны ылайды жакшылап туруп ачтып, анан кийин ошону баягы эме менен, сокмо менен согуп туруп, анан пакса кылып туруп, анан ургандыгы көрүнүп турат да. Мен тартып келдим. Бирок мындай усталары жок го дейм азыр, Эми ал бир, анан экинчи жагы бул байыркы мезгилдерде бир технологиялар деле башкача болгон экен да. Мисалы үчүн пирамиданы курганы тияктак дегендер бар дүйнөлүк. Ал пирамидаларды ошол чоң 200 тонналык же болбосо 1000 тонналык, 2000 тонналык таштарды алып барып муну көтөрүү да мүмкүн эмес да. Андай 200 тонналык ташты көтөрө турган техника бүгүн деле жок да. Анан мен ойлойм, муну ошол баягы кумду бир состав кылып туруп, анан баягы бетон куйгандай кылып куйса керек. Анан бул ошол таштай болуп катыганда жанагындай образовать этсе керек деп ойлойм да. Ал эми мына ошол 6-7 кылымдарда курулган Кошойдун коргону мына бүгүнкү күнгө чейин 13 кылым туруп атат, 13-14 кылым туруп атат. Бирок ошондой болгон күндө деле бул топурактын ушундай турушуна мунун сырты менимче керамика менен, жөн эле топурак болбой керамика менен чапталса керек деген ой келди. Жанагы керамикалык эмелерден кийинчи. Анан алар баягы шамалга, сууга, жаандарга, күндүн иле ысыгына, ысык аптабына туруштук бергендиктен сакталып калса керек. Акыркы кездерде ошолордун баары урап түшүп калгандыктан сыртындагылары бул сепил дагы урай баштагандай туюм калтырат экен. Бирок сиздин жанагы идеяңыз ошону таш менен кайра калыбына келтирсек деген идея, бул чыны менен бул чоң күчтүү, чоң талап кыла турган, каражатты талап кыла турган, чоң эмгекти талап кыла турган идея болуп атат. Менимче эгер биздин замандаштарыбыз ушуга өздөрүнүн үнүн кошуп, мына ушул туура болуп атат же болбосо туура эмес деген бир пикирлерин айтып, ошолорду бир чогултуп туруп, анан кийин иш кылсак, бул калыбына келтирүү иши менимче туура болор эле деп ойлойм. Шаршенбай мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул убакыт таап биздин студиябызга келип, ушул Ат башы жергесинде жашап өткөн Катагандын Кан Кошоюнун коргону тууралуу, дегиз Ат башы тууралуу жазган китебиңиз боюнча айтып бергениңиз үчүн чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, эргүүлөрдү сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз акын, жазуучу, аткаруучу Алкул Осмонов атындагы сыйлыктын, адабий сыйлыктын лауреаты Шаршенбай Ажыбеков мырза болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.